Кутман таң, урматтуу мекендештер, кыйын абалда жакшы кабар издеген Ак Кеме студиясында сиздер менен Адилет Амангулов, назарыңыздарда таңкы кабарлардын топтому. Мамлекеттик чек ара аркылуу кычкылтек концентраторларын жана айрым дары-дармектерди мыйзамсыз алып өтүүгө аракет кылган жарандар кармалды. Бул тууралуу чек ара кызматынын маалымат бөлүмүнөн билдиришти. Кечээ 15 июлда Ак Тилек көзөмөл өткөрүү жайынан коңшу Казакстанга бара жаткан 3 унаа токтотулган. Унааларды текшерүү учурунда салондон катылган жүктөр бар экендиги аныкталган. Тагыраагы 4 комплект кычкылтек концентраторлары жана дары-дармек ингаверин, ксролето каражаттары алынган. Кармалган жүктөр Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтомунун негизинде өлкө аймагынан чыгарууга убактылуу тыюу салынган. Тиешелүү иш кагаздары толтурулгандан кийин транспорт каражаттарынын айдоочулары кармалып, жүктөр менен биргеликте андан ары териштирүү иштерин жүргүзүү үчүн тиешелүү органдарга өткөрүлүп берилди. Бишкектеги обсервациялардын биринде медайым катары иштеп жаткан студент Адинай Мырзабекова каза болгондон кийин эрдик медали менен сыйланды. Бул тууралуу бүгүн 15 июлда президенттик аппараттын маалымат кызматынан кабарлашты. Президент Сооронбай Жээнбеков кол койгон жарлыкка ылайык Иса Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын студенти Мырзабекова Адинай Замырбековна өз жанын аябай жасаган ыктыярдуу эмгеги жана коронавирустук инфекцияга COVID-19 каршы күрөшүүгө кошкон салымы үчүн эрдик медали менен курман болгондон кийин сыйланды деп айтылат маалыматта. Эмаком компаниясы 2 бөлмөлүү батирдин акчасын коронавируска каршы күрөшүүгө которду. Бул тууралуу Ош шаардык мэриясынан маалымдады. Эмаком курулуш компаниясы Ош шаарына курулган 2 бөлмөлүү батирдин акчасын коронавируска каршы күрөшүү боюнча ачылган атайын эсепке которо турган болду. Каражат медицина тармагына колдоого жумшалат. Компаниянын директору Мелис Жусупов медицина тармагына мындан кийин дагы колдоо көрсөтүп турарын билдирип, 2 бөлмөлүү батирдин акчасы илдетти жуктуруп алгандардын өмүрлөрү үчүн күрөшүп жаткан ак халатчандарды колдоого, медицинадагы кемчиликтерди толуктоого багытталарын айтты. Эскерте кетсек, буга чейин өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков бизнес өкүлдөрүн мамлекеттеги абалга кайдыгер карабай колдон келген жардамдарды көрсөтүүгө чакырган. Туркияда иштеп жүргөн мекендештердин Кыргызстан жана достук маданият коому $20,000 дары-дармек алып Бишкекке жиберди. Бул тууралуу Кыргызстанга аталган коомдун мүчөсү Нурланбек Усубакун уулу билдирди. Анын айтымында медикаменттер бүгүн эртең менен Бишкекке келип түштү. Коомдун өкүлдөрү аны бүгүндөн тарта муктаждарга тарата баштайт. Пандемия учурунда ооругандарга жардам болсун деп биздин коомдун мүчөлөрүнөн $20,000 жакын чогулду. Негизи муну мурунку жума деле жөнөтмөкпүз. Аэропорттон текшергенде тиешелүү документтери жок деп алып коюшту. Кыргызстандын элчиси бийлик өкүлдөрү менен сүйлөшүп берсе бат эле бүтө турган иш эле. Бирок анын жардамы тийген жок, кайдыгер болуп койду. Коомубуздун балдары ары бери чуркап жүрүп, бир жума дегенде Стамбулдагы консул Бакыт Үмөтовдун көмөгү менен чыгардык, деди Усубакун уулу. Белгилей кетсек, буга чейин да Кыргызстан достук жана маданият коому Стамбулдан 15 кычкылтек концентраторлорун жөнөткөн. Вице-премьер-министр Асрандиев карантин киргизүү планында жок. Бул тууралуу вице-премьер-министр Эркин Асрандиев билдирди. Анын айтымында учурда өлкөдөгү экономикалык ишмердикти чектөө менен карантин киргизүү жалпы абалдын начарлашына алып келиши мүмкүн. Албетте илдетке байланыштуу абал кескин түрдө орлоп кетти. Бирок азыр экономикалык ишмердикти да токтотуп салсак оор болуп калат. Адамдардын жегенге наны жок калат. Ошондуктан азырынча карантин киргизүү боюнча пландар жок. Вице-премьер учурда аймактарда бир катар санитардык чектөөлөр калып жатканын жана айрым бизнес өкүлдөрү өз алдынча ишмердигин токтотуп жатканын кошумчалады. Ошондой эле акыркы кырдаалда мурдагыдай ПЧР анализдин жыйынтыгы боюнча гана коронавирус жугузгандарды аныктоо туура эмес болуп калганын, учурда бул илдетти жугузгандар тест тапшыргандан алдын ала көбөйүп кетиши мүмкүн экенин дагы белгилеген. Буга чейин коомчулукта курчуган эпидемиологиялык абалга байланыштуу карантин жарыялоо зарылчылыгы айтылып жаткан. Жогорку кеңештин депутаттары Жанар Акаев, Наталья Никитенко жана Рыскелди Момбеков азыркы кырдаал парламенттин кийлигишүүсүн талап кылат деп кезексиз жыйын чакыруу өтүнүчү менен жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабековго кат жолдогон. Президент Сооронбай Жээнбеков жогорку кеңештин 31 июнундагы кезексиз жыйынында сүйлөп жатып, карантин жарыялабай кырдаалдан чыгуу мүмкүнчүлүгү барын билдирген.
2020 жылы жогорку окуу жайларга абитуриенттерди кабыл алуу бюджетке тапшыргандар үчүн негизги тесттин босого балы жылдагыдай эле 110, предметтиги 60 деп белгиленди. Ал эми окуу жайга келишимдик негизде тапшыруучуларга негизги тесттин босого балы 105 балл болуп төмөндөтүлдү. Бирок бул төмөндөтүү медицина жана фармация адистиктерине тиешеси жок. Бул тууралуу Билим берүү министрлиги кабарлады. Келишимдик негизде окууга тапшырууну 105 баллга түшүрүү чечими Кыргызстандагы жогорку окуу жайлар ассоциациясынын жана жогорку кеңештин депутаттарынын кайрылууларын, ата-энелердин жана абитуриенттердин өтүнүчтөрүн эске алуу менен кабыл алынды. Келишимдик негизде билим алуучулар үчүн босого баллдын 105 деп белгилениши жогорку билим алууга далалаттанган бүтүрүүчүлөрдүн өз эсебинен окуусуна жол ачат. Өлкөдө түзүлгөн кырдаалга байланыштуу атамекендик окуу жайларды колдоо болуп саналат деп жазылат министрликтин маалыматында. Жогорку окуу жайларга тапшыруунун босого баллын жылына атайын комиссия белгилейт. Мурунку жылдары окууга тапшыруунун бардык формасы үчүн босого чеги 110 балл деп коюлган. Мегаком мобилдик оператору өткөн аптанын жыйынтыгы боюнча COVID-19 менен күрөшүп жаткан республикадагы 20 миңден ашуун медицина кызматкерлерин акысыз байланыш менен камсыздады. Компания медицина кызматкерлерин түйүн ичинде акысыз чалуулар жана SMS билдирүүлөрдү 40 гигабайт интернет трафик көлөмүнө жана убактысына бөлүнбөгөн жана 30 күн бою түйүндөн тышкары чалууларды аткаруу үчүн берилген 100 мүнөттү камтыган ден соолук трафиктик планына кошту. Мегакомдун абоненттери болуп саналган медицина кызматкерлерин аталган тарифке мобилдик оператор тиешелүү тизмеге ылайык аралыктан туруп которушту. Кыргыз Республикасындагы башка байланыш операторлорунун кызматынан колдонгон дарыгерлерге болсо ден соолук трафиктик планына кошулган жаңы сим-карталар таратылды. Дарыгерлерди ден соолук трафигине кошуу иштери деле уланып жаткандыгын белгилей кетүүбүз керек. Манас эл аралык аэропорту менен Альфа Телеком Мегаком соода маркасы ишканасы Бишкекте 2 стационар ачышат. Бул тууралуу мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун башчысы Жылдызбек Исакулов брифингде билдирди. Ал жаңы ачылып жаткан стационарлар бир аптада ишке кирет деп убада берди. Аэропорттун аймагында спорттук зал 50 орунду стационарга ылайыкташтырылып, медициналык зарыл каражаттар менен жабдылат. Мамлекеттик уюлдук оператор Мегаком бир апта ичинде 60 кишилик стационар ачат, деди Исакулов. Мындан сырткары Жалал-Абадтын Кочкор Ата шаарындагы Кыргыз нефть-газ ишканасы өзүнүн базасындагы профилакторияда жана спорт залга 100 орунду стационар уюштурулганын, ошондой эле ал жерге дарыгерлер таратылып, зарыл болгон жабдуулар жана дары-дармектер камсыздалганын кошумчалады. Исакулов дарыгерлерге жарандарга жардам көрсөткөн үчүн аталган ишканаларга жана башка мамлекеттик мекемелерге ыраазычылыгын билдирди. Коронавирус жуктурган учур катталганын расмий түрдө жарыялай элек Түркменистанда жүргүнчү поезддердин каттамы токтоду. Өлкөнүн темир жол компаниясы поезддер 16 июлдан тартып 23 июлга чейин жүрбөй турганын кабарлап, бирок мунун себебин түшүндүрүшкөн жок. Буга чейин Түркменистандан саламаттыкты сактоо тармагындагы аткаминерлери чаңдын өпкөгө киришине жол бербөө үчүн жарандарды медициналык бет кап тагынууга чакырган. Жергиликтүү массалык маалымат каражаттары, ошондой эле пневмониянын белгилери бар бейтаптар толуп калганын, алардын айрымдары анын ичинде медицина кызматкерлери көз жумганын жазып чыгышкан. Маалыматка караганда кээ бир аймактарда карантин зоналары түзүлүп, бир катар өндүрүш объектилери иштебей турат. Ошондой эле 6 июлда Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун миссиясы өлкөгө 10 күндүк сапар менен келген. Өкмөт башчы Кубатбек Боронов жакынкы күндөрү өлкөдө дары тартыштыгы жоюлат деди. Ал мындай пикирин 14 июлдагы онлайн брифингде билдирген. Анын айтымында өлкөдөгү таңкыстык коомчулук дүрбөлөңгө түшүп, айрым жарандардын ашыкча дары алып баштаганынан алып сатарлардын кызыл кулактыгынан улам пайда болду. Учурда өкмөт бир нече өлкө менен сүйлөшүп, учак менен дары алып келүү боюнча иштерди жүргүзүүдө. Өзбекстандын өкмөт башчысы Абдулла Нигматович Арепов менен сүйлөштүм. Ал жерде гепарин өндүрүшү бар экен. Бир жуманын ичинде ал жерден 30 000 таңгакты келишим менен алып келүүгө сүйлөштүк. Жакынкы күндөрү таңкыстык жоюлат, деди Кубатбек Боронов. Өкмөт башчы Иран, Индия, Китай сыяктуу мамлекеттер менен дагы керектүү дарыларды алып келүү боюнча сүйлөшүү жүрүп жатканын кошумчалады. Ал эми өкмөт эмнеге буга чейин алып келген эмес деген суроого учурда бардык мамлекеттерде сыртка дары ташуу татаалдашканын жана ал үчүн мамлекеттик деңгээлде сүйлөшүү керек деп жооп берген. Коронавирус күчөп турган кезде Кыргызстанда дары-дармектин баасы көтөрүлүп, айрымдары табылбай жатат. Көпчүлүк бейтаптар канды суюлтуучу антикоагулянттарга, антибиотиктерге жана вируска каршы дарыларга муктаж болууда.
Қазақстанда коронавирустун жайылысына байланыштуу экинчи жолу киргизилген карантин режими 2 августка чейин узартылды. Бул тууралуу өлкө премьер-министри Аскар Мамин 15-жылдагы өкмөттүн жыйынында билдирди. Ал ошондой эле бул аралыкта кирешесиз калган жарандарга жардам катары 42.500 теңгеден төлөнүп берилерин кошумчалаган. Мамлекет башчысынын тапшырмасы менен карантин убагында кирешесиз калган жарандарга бир айга 42.500 теңге өлчөмүндө социалдык жөлөк пул берүү чечимин кабыл алып жатабыз. Жөлөк пул карантиндик чаралардан улам ишмердүүлүгү чектелген жумуш берүүчүлөрдүн, жеке ишкерлердин жана өзүн өзү менен камсыз кылган жарандардын билдирмелеринин негизинде төлөнөт, деди Мамин. Казакстанда COVID-19 жана пневмония илдети менен жайылып кеткенине байланыштуу 5-жылда кайрадан 2 жумалык карантин киргизилген. Алгачкы карантин пандемия жаңы башталганда март айында жарыяланып, майдын ортосуна чейин күчүндө болгон. Өкмөт анда жарандарга 42.500 теңге өлчөмүндө жөлөк пул төлөп берген. Маалыматка караганда алгачкы айда 4,5 миллион, экинчи айда 2 миллиондон ашык киши жөлөк пул алганын кабарлашат. Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев өкмөт башчы Кубатбек Бороновду жана жалпы эле бийликти обсервациялардагы, ооруканалардагы, күндүзгү стационарлардагы абалга көз салып, андагы башаламандыктарга көңүл бурууга чакырды. Депутат 15-июлда Бишкектин четиндеги мурдагы Ганси аба базасынын ордуна ачылган Семетей обсервациясына барып, абалы менен таанышып келген. Таптакыр тартип жок, оорулуулар врачтар менен бейтаптардын тууган урууга аралашып эле жүрүшөт. Көзөмөлдөп койгон киши жок, Орусиядан келген дарыгерлер иштеп жатышкан экен. Мага акыбалды айтып, кадимкидей ыйлашты. Эгер мындай болсок, биз дагы 1-2 жылдап оору менен алышабыз деп жатышат. Семетей обсервациясындагы антисанитариялык абал оор абалда жаткандар менен башкалар аралашып жүргөнүн, ар кандай таштандылар чыгарылбай жатканын 13-июлда ыктыярчы Эрнис Бөрүбаев да тасмага тартып интернетке жарыялаган. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги Семетей госпиталынын имараты, мурдагы Ганси авиа базасы жайгашкан аймакта тиричилик жана медициналык таштандыларды чогултуу, чыгаруу жана жок кылуу иштери жүргүзүлүп жатканын 15-июлда маалымдады. Андан сырткары аймакты дезинфекциялоо иштери кошумча таза суу менен камсыздоо, бейтаптарга, медициналык кызматкерлерге шарт түзүү аракеттери жүрүп жатканын билдиришти. Больницада жатканда эле да бул. Жөн, обычный больницада эле болуп жатса бул жер. Биякта красный зона болгону көрдүм айтсаңыз, приемныйга келгенде ошакта грамотный врач отуруш керек. Мында опытный врач жана мисалы биз өзүбүз спец боюнча хирург, онкологбуз. Биякта деген көбүнчө биякта деген терапевттин немеси жардамына муктаж больной, инфекционисттер. Ошактан деген ошакта отуруп приемныйда отурса, все бүттү. Реанимация кетти, амбулаторный условияга кетти, стационарный условия кетти. Болду, момундай направление руш керек бияктанчы. Бизди колдоп, каналыбызга катталып коюңуз. Күнүңүздөр берекелүү болсун. Жакшылыктарды каалап, Ак Кеме студиясынын чыгарылыштарында көрүшкөнчө, ден соолукта аман болуңуз.